Өлкөбүздүн спорт күйөрмандарына белгилүү болгондой, 5-июлдан 12-июлга чейин Жалал-Абад шаарындагы Борбордук Курманбек атындагы стадиондо 2024-жылдагы Ю-20 жаштар арасындагы Борбор Азия ассоциациясынын КАПА чемпионшип турнири болуп өтөт. Азыркы кезде ага карата жогорку деңгээлде даярдыктар жүрүп жатканын билүү максатында шаардык спорт бөлүмүнүн жетекчисине кайрылдык. Биздин баягы футболго болгон көңүл буруулардын, колдоолордун негизинде ушундай чоң мелдештер бизге тартылып келип аткан бул негизи эле кыргыз эли үчүн аябай бир кубанычтуу кабарлар, кубанычтуу нерсе деп эсептейбиз. Демек биздин жаштардын ошондой эле чоңдор арасында курама командабыздын чоң оюндардын бизде өтүшү толук мүмкүн. Жана биз ар дайым мындай мелдештерди бул жакта уюштуруу, ушундай эле элге футболдук майрам тартуулоодо тыгыз иштешип, жана биз бул нерселерди өткөргөн менен сыймыктанабыз. Алдыда Борбор Азия мамлекеттери катыша турган турнирге чет өлкөлүк клубтарда ойногон булгары топ чеберлери да келип, өлкөбүздүн атынан жашыл майсаңда топ сүрүшөт. Андай оюнчулардын катарын Италияда ойноп жүргөн Габриэл Кадырбеков толуктайт. Мен Италиядан негизи өнүм, Чинишита Бетинидан. Анан муакта сборныйга келгем. Кафага даяр болуп атабыз, баары жакшы болуп атат. Мен защитада ойнойм. Кыргызстандын футбол боюнча 20 жашка чейинки курамы А тайпасында Тажикстан жана Оганстан курамдары менен бирге жайгашты. Акшумкарлар Жалал-Абад шаарындагы айтылуу Барселона футболдук академиясында машыгууларды өткөзүшүүдө. Буга чейин топ менен машыгууларды аткардык. Эми болсо чуркоо жана ден соолукту калыбына келтирүүчү көнүгүүлөргө басым жасап жатабыз дейт башкы машыктыруучу. Барселона академиясына ыраазычылыкты билдирдик. 25-нен 5-июлга чейин бул жакта даярдык көрүп жатабыз. Өтө жакшы маанайда, жакшы балдардын баары даяр ошо турнирге. Биз суранычы ушу турнирге келип, бизди кандай десем колдоп кетиңиздерди. Анан бул Борбордук Азия турнири 20 жаштагылардын арасында биринчи жолу Кыргызстанда өтүп жатат. Анан Кудайым бурса биздин командабыздан жакшы оюн көрсөтөбүз деп ойлойм. Өлкөбүздүн курама командасынан сырткары Жалал-Абад шаарында өтүүчү чоң турнирге Афганистан, Иран, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын 20 жашка чейинки футболчулары катышат. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.